Assalamu alaikum ардактуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, фермерлер, амансыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Сандан Сапатка Аңгус пародасында кунажындарды алам дегендер болсо, анда көрүңүздөр 34 баш Бишкек шаарына жакынкы жерге Россиядан келип түштү. Булар учурда Бишкекке жакын Совхоз Фрунзеде, Так дареги Чүй облусу Сокулук району Совхоз Фрунзе айылында. Жалпы башы 34 баш келди. Келип көрүңүздөр, аябай жакшы партия келип турбайт эле мунусунда. Мына ден соолуктары да жакшы, жоон, чистоталар да жакшы, аңгус кунажындар келипти. Эгер эсиңиздерде болсо, кичине бир 2 жума мурун болсо керек эле, мурдараак ушул жерден сиздерге ушундай кунажындарды көрсөткөн. Алар 3 күн ичинде сатылыптыр. Дагы бир партия келиптир. Башында эле айтып коелу, жанагы Кореядан машина заказ кылып атпайсыздарбы? Ошол сыяктуу сиздер дагы заказ берип иштешем десеңиздер, булар подбор кылып табып берет. Ушул ягында иштеше беребиз, бир жарыя кылып койсоңуз деп айтты. Кана ал жагын ээсине чалып сүйлөшүп аласыздар. Канчасын бересиздер, кандай негизде табып берет, кандай жол менен келет, аны өзүңүздөр сурап аласыздар. Эми негизги максатка өтөлү. Булар сатылат. Баасы 135 000 сомдон 150 000 сомго чейин койду. Бул партия күчтүүрөөк келди деп өздөрү да айтып атат. Чистоталары, жоондуктары жакшы дейт. Бука бирге жүргөн мындай эң чакандар, эң жаштар мыналар 1 жаштан көпчүлүгү 1,5 жаштын төгөрөгүндөгү кунажындар экен. Тагыраак айтканда биринчи тууттар болот. Же эми кача турган мындай жаш кунажындар. Мисалы мыналардын жиликтерин караңыздар, Ден соолуктары да жакшы келген. Эң жаштар мына ушулар окшойт. Тетека бирөөсү качып өтүп кетти. Жалпы башы 34 баш. Кызыккандар болсо сурай бересиздер. Анан бир плюс бар. Булардын племенной карточкасы бар байкелер. Мына племенной карточкасы бар. Кунажындарды алабыз десеңиздер, кана көрүңүздөр. Мына байкелер сиздерге аңгус племенной карточкасы менен десеңиздер, ушул кунажындар бүгүнкү күндө даяр документи менен. Кийин племенной статусу бар чарбадан документ жасатып кыйналганча, же ошондой чарба түзгөнчө даяр ушул племенной документи менен алыңыздар байкелер. Кана анда эмесе студию маалыматты башынан тез эле сиздерге берип койдук. Эми мен негизги максат, мына уктуңуздар, Россиядан Бишкекке Совхоз Фрунзеге келди. Баасы 135 000 сомдон 150 000 сомго чейин. Бука жүргөн бооз болуп калышы мүмкүн. Особо деле мындай жакын бооздор көрүнө элек, бирок эми бооз болгон болушу мүмкүн. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Сиздерге эң кызыгы ушу аралап кирип көрүш керек болду да. Дагы заказ берсеңиздер болот. Кореядан, Америкадан кандай машина заказ кылса, система ошол сыяктуу эле. То есть сиздерге жеңил болсун үчүн айтып атам. Мага 50 баш ушундай кунажын керек деп заказ бердиңиздер. Россиядан фермалардан көрсөтүп издешет, өздөрүнүн какой-то долясын алат, сиздерге алып келип берет. Ушундай жол жоболорун билбей атсаңыздар, сиздер ушинтип алдырсаңыздар болот деген сөз байкелер, Болду. Калганын өзүңүздөр такташасыздар. Өзүңүздөр чалып турасыздар. Мен бир кызматым калды, жакшылап аралап, ары бери чачыратып көрсөтөйүн. Эми баасыны розничный аласыздарбы, оптом аласыздарбы, мурункусын бир 2-3 киши эле бөлүп алып койду дейт. Анткени аңгус менен швиц мурунку видеолорумда да айтканмын, эң ходовой товарлардын бири. Именно биздин Кыргызстанда. Мен Өзбекстан, Казакстан дем бизге окшош эле. Бирок мына өзүнүн өлкөдө жашап аткандан кийин билип турабыз. Аңгус швиц өтө ходовой товар. Андан башка пародалар да жакшы кетет, бирок эң ходовойлор ушулар. Айрыкча жаш кунажын, акчасы жеңилин издегендерге мына аңгус менен жүргөн, УЗИ аппараты менен текшертем десеңиздер, текшертирип алыңыздар. Булардын өздөрүнүн УЗИчи таанышы бар. Эгер ошону чакырып кылдырсаңыздар да болот. Анан жок, өзүм букам бар, шашпай эле десеңиздер, анда да өзүңүздөр билесиздер. Эгер кошумча кызматтар керек болсо, ушу УЗИчи таанышы бар. Анан племенной картасы менен даяр турат, байкелер. Өтө ушул жагы сиздерге сонун болуп атат. Оппана. Кана, бир сеттен аралап көрсөттүм, көрдүңүздөр, жакшылап байкелер. Болду. Бишкекке жакын жерде объезднойдун жээгинде кошумча маалыматтарды экран астында номерлерден сурайсыздар. Саламаттуу болуңуздар. Сандан Сапатка ушундай пародаларды бизде көбөйтүңүздөр байкелер. Жаш аңгус 2-3 жаштан кийин катуу ачылат, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Көпчүлүгү 1,5 жаш, Мынау жаш экен, мынау торпок сыяктуу болуп көрүнүп турат. Мынау жаш экен да. Мынау. Мынау торпок сыяктуу болуп турат.
Булары чоңыраак. Үш.